Сөз – ойдун кийими. Чындыгында эле адам баласынын оозунан чыккан сөз анын дилиндеги тилеги, максат мүдөөсү экендиги шексиз. Кыргыздар сөздүн жаныбар деп эсептешкен. Ошого жараша сөзгө кылдат маани берип, сөз баккан даанышмандарды кадырлап сыйлап, алардын улуу кептерин көкүрөккө уютуп, муунда муунга жеткирип отурушкан. Себеби сөздө чындык бар, доордун үнү бар. Поэзия – акындын ички оту. Ал чындыктан гана жаралышы керек. Ошондо поэзияга жан кирип, өз окурмандарын табат. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө жаштар арасында дүбүртү күчтүү келе жаткан акындардын бири Нарсулуу Гургубаева тууралуу сөз болмокчу. Бирде күздөй көшөгөсү сапсары, бирде жаздай жашыл болуп өчүрүлөп, бир сен болуп алыс алыс жактагы кээде менен вакыт кирет түшүмө. Биз жашап жаткан доордун үнүн, чындыгын чагылдырган, айрыкча мигранттардын тагдырын таасын баяндаган Кат турмуш, жат турмуш повести учурда окурмандардын кызыгуусун арттырып, бүрүн кызытууда. Бирөө повесть дейт, бирөө дейт роман дейт, ар кандай адабиятчылар ар кандай ойду айтып атат. Бирок романдын жүгүн көтөрбөйт, повесть дейинсе повесть эмес. Иши кылса ошондой бир кокустан жаралган чыгарма. Кат турмуш бир эле учурда прозадай эмес, поэзиядай да окулат да. Кээ бир каттарда ырдап салган жерлери бар, анткени экөө тең акын болуп атпайбы, ошол себептен мындай ырдап койгон жерлери да кездешет. Чыгармадан мигрант болуп келген эже сиңдинин кат аркылуу сырдашуусу, кубаныч кайгысын бөлүшүп, бирин бири түшүнүп, бирин бири колдоосу көрүнөт. Эгер кандайдыр өздөрүнүн тагдырын дей турган болсо, бул андай да бар. Биз баягы Москвада ташталган балдарды, ташталган аялдарды көргөнүбүз үчүн, өзүнүн буту менен барып кайра майып болуп калган, майып болуп кайткан жердештерибизди көргөнүбүз үчүн, груз вести жанагы ушул жерден кырсыктап же бир нерсе ооруп өтүп кеткендерди жибергенге катышканыбыз үчүн, мисалы үчүн бузулган тагдырлардын баарын көргөнүбүз үчүн, эгер ушул жаатта алып караган болсо, бул бир эле биздин Нуруза экөөбүздүн тагдыры эмес, бул жалпы мигранттардын тагдыры. Бул китептин өзгөчөлүгү абдан чын ниеттен, чын ыкластан, мындай сырданачылык менен жазылгандыгы да. Жапжашырлык же болбосо кандайдыр бир жасалмалуулук бул китепте жок. Эки автор тең агынан жарылып жазып жаткандыгы жана ар бир баягы бардык эле көзүнө көргөн окуяларды жаза беришкен эмес, ошонун ичинен жүрөктөрүнөн өткөргөн окуяларды жазышкан. Кийин Нуруза элде эле болуп, бизде эле болуп, мигрант болуп Москвага барып калыптыр. Анан акындар келсе эле, мен Москвага акындар келсе эле кыжаатып берем да. Ушундай катуу тийди магачы, катуу тийди. Сен эмнеге келдиң деп урушкан да. Эмнеге келдиң десем, өзү деле жалжылдайт жөн элечи, жооп бере албайт, эмнеге келгенин айта албайт. Анан ошондо бир акын, ал жерде көп эле жаштар болчубуз. Мурда Саматов деген акын бала бар эле, Мусфера деген акын кыз бар эле, Толукбек Миңдебай деген акын бар эле, Мелис Маматжанов. Анан биз баарыбыз чогулуп, бири-бирибизди жөлөп таяп сүйрөп колдоп турчубуз, чыгармачылыгыбызды талкуулачубуз. Анан Нуристи неме деп айттык да биз, ушунча келгенден кийин адабият институтуна тапшыр депчи. Адабий институт тууралуу дагы айта кетсеңиз. Билбейм, биздин доор, биздин заман башка болчу да. Космонавт болобуз дечүбүз, акын болобуз дечүбүз, жазуучу болобуз дечүбүз. Анан адабият институту бул чоң максаттардын бири болчу да. Мен китеп окуп тамга тааный баштаганда Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын окуйсуң, Горькийдин адабият институтунда окуган деп жазылып турат. Андан кийин мен Кожогелди Култегин поэзия классында окудум. Анан агай өзү Горькийдин адабият институтун бүткөн. Анан агай бизге ошол Горькийдин адабият институтун айтып берип, мындай бир мээге сиңирип, бир чоң максатка айлантып койгон да. Окугуң келе берчи. Ошол жака барып эле окусам, мен жакшы акын болуп кетчү деп сезе берчүмүн да өзүм. Бирок андай эмес экен, андай болгон жок. Анан барып тапшырдым, оңой болгон жок. Мен орус тилин начар билчүмүн, аябай кыйналып окудум. Анан адабият институту деген акын кылып чыгарбайт. Адабият институту акын болуш оңой эмес экенин түшүндүрүп туруп, анан жетелеп чыгарып коет. Сабатсыз экениңи, билимсиз экениңи, бул дүйнөдө сен окубаган китептердин аябай көп экенин, аябай сонун түшүндүрөт дагы.
анан бир кылымда бир эле акын жаралат, калгандар адабият сүйүүчүлөр, поэзия сүйүүчүлөр болот деп айтып туруп эле жетелеп чыгарып коет. Сыртта жүргөн адамга кыргыз адабиятынын абалы, деңгээли кандай? Эми ошондой бир баягы акындыкты, жазуучулукту же чыгармачылыкты бир жеңил, анан жеңил оокат көргөндөр бар. Кандайдыр бир атак, көбүрөөк жазуучулук, акындык, атак, менин атагыма кызмат кылат деп ойлогондор бар. Ошондойлорду көргөндө албетте ойлоп кетесиң, биздин кыргыз адабият эми Чыңгыз Айтматовду берген, Төлөгөн Касымбековду берген, Алып Досмоновду берген, Табыл Думкановду берген, Сагынак Макбекованы берген кыргыз адабияты чын эле ушундай кичинерип кетти деп ойлонуп кетесиң, ойлонбой койбойбуз. Анан биз ошо чыгарманы жазып атканда биринчи жолу жазып атабыз да. Ошол диалогторду түзгөндө эмне тууралуу сүйлөшүшүн. Бул эми эпистолярдык жанр, бирок эпистолярдык жанрды азыркы заманга ылайыктап социалдык сеттерден сүйлөшкөндөй кылып, социалдык тармактарга көчүрдүк да, өткөрдүк бербөздө, жаңы заманга ылайыктадык. Анан ошондо эки каарман эмне тууралуу, мигранттардан башка, оор тагдырлардан башка эмне тууралуу сүйлөшөт деген маселе болду. Анан ойлоп көрсөм, биздин экөөбүз кыргыз адабияты, адабият деги эле чырмачылык тууралуу көп сүйлөшөт экен болсо, биз оңой бул диалогду биз оңой түзмөкпүз. Ошого анан кандайдыр бир биздин эсибизде, биздин күнүмдүк турмушубузда кезиккен, адабиятта оңой оокат көргөн адамдар бар болчу да. Анан ушул типтештирилген, топтоштурулган бир атайын бир каарман ойлоп таптык. Ушундай. Бүгүнкү күндө адабият таптакыр өзгөрдү да. Бүгүнкү күндө адабият таптакыр башка адабият болуп калды да. Бүгүнкү күндөгү турмуштун өзү башкача. Бүгүнкү күндө жашообуз өзү ааламдашкан мезгилде коомдошуп жашап атабыз. Демек, сөзсүз түрдө биздин улуттук адабияттагы сөзсүз түрдө ошо ааламдашкан коомго ыңгайлашып өнүгүш керек. Булар болсо ошол нерсени сезген да. Биздин менталитетте ачуу чындыкты айтпай айланып өтөт, үстүртөн жым салдап кетет. Ал эми аталган китепте аялдардын оош кыйыш тагдыры болгону болгондой сүрөттөлөт. Биз миграциянын турмушун ичинен көргөзүбүз келди да, ичинен көргөзүбүз келди. Анын үстүнө ошол мигрант аялдардын тагдырын эмне күн көрөт каныбызда. Анан ошол жакшынакай билим алып, бир эле мындай ушул эки лирикалык каарман эмес, көптөгөн инженерлер бар, мугалимдер бар, билимдүү кишилердин баары эле барып, ошентип пол жууп калган, анан жөн эле пол жуубастан туалет жууп калганын айткыбыз келген да. Бул баарыбыздын башыбыздан өткөн. Биз эгер сурай турган болсо, мигранттардан да көбүнө сурай турган болсо, эмне жумуш жасайсың деп сураган караганда, эмне жумушту жасаган жоксуң деп сураган ой да. Баарыбыздын башыбыздан ошол нерсе өткөн. Ошону биз ичинен чагылдырып беребиз деген ойдо ошондой жаздык. Окурмандар жазуучулар сыяктуу таланттуу болсо, чыныгы адабият ошондо жаралат дешет. Чындыгында аң сезимди аңтарып кетчүдөй күчтүү акын жазуучулар болгону менен алардын деңгээлин түшүнгөн окурмандар аз. Кайсыл жакка барбасак, Манасты сурайт биринчи кезекте, анан Манас аркылуу тааныйт, анан Айтматовду сурайт, Чыңгыз Айтматов аркылуу тааныйт. Андан кийин эми бизде азыр жакшы эле жазуучулар которулуп келатат. Мисалы үчүн Султан Раев. Башка тилдерге аябай көп которулду. Пьесалары башка өлкөлөрдө коюлуп жүрөт. Андан сырткары Аслан агай, Койчиев агай. Чыгармалары түрк тилине которулуп келатат. Негизи көтөрүлө алабы деп сурабай, көтөрүшүбүз керек деген бир маселени коюшубуз керек экен да. Кыргыз байыртан сөз менен мен ушуну ойлонорчумун. Мисалы үчүн биз деген сөз элбиз, Манасты берген элбиз, Айтматовду берген элбиз. Демек биз сөздөн чыгышыбыз керек, сөздүн кадырын билишибиз керек деп ойлойбузмун. Бирок учурда ошо жаман сөздү аркылуу көбүрөөк таанып атабыз. Эми ойлойм, бул аң сезим өзгөрсө, биз баарыбыз жалпылап аракет кылсак, эмнеге болбосун, болот, чыгабыз. Бизде аялдар прозасы өтө жигерди иштешпейт. Негизи аялдар прозада, акын кыздарыбыз көп. Ал эми прозада айрыкча, мисалы үчүн роман жанрында же болбосо повесть жанрында андай деле жок. Зура Соронбаева, кийинки кезде Меңди Мамазаирова роман жанрында өздөрүн сынап жүрүшөт. Анан аңгеме жанрында бир топ акын аялдар, жазуучу аялдарыбыз бар, бирок көбүнчө эле күнүмдүк тиргилик, сүйүү темасы, үй бүлө темасы, ушундай да, тематика ушундай көбүнчө. Анан
Бул кат турмуш, жат турмуш чыгармасында мекен темасы козголуп атат, миграция темасы козголуп атат, анан адам тагдыры деп айтсам болот да, адам тагдыры биринчи орунга чыккан. Ар түрдүү миграцияда жүргөн мекендештерибиздин тагдыры ошол көркөм анализге алынып, көркөм анализге дегенибиз экөө талдап атат, ал тууралуу ой жүгүртүп атышат, анализдеп атышат, кандай болот деп. Ал тургай мындай афоризмге айланып кете турган бир учкул сөздөрү да көп экен. Ушунусу менен мени мындай көңүлүмдү бурду десем болот. Акын мекенден алыс жүргөндө ого бетер сезимтал, патриот болуп чыга келет. Ата мекендин башына келген кыйынчылыктар акындын башына түшкөн сүп жүлүнү сыздап, жүрөгү ооруйт. Мен ошол Нарсулуу Кургубаеванын «Алыстагы ак шарык» деген китебине илимий макала жаздым эле. Бул китепке 33 ыры кирген экен. Мына ошол 33 ырдын 24 ырында жол деген сөз, мен баягы илимий термин менен жол концепти деп изилдегем. Ошол жол деген түшүнүк өзгөчө орун элейт. Жол деген сөз өтө көп колдонулат. Психологиялык аспекттен карасаң, бул жолдо жүрөм, сапарда жүрөм, миграцияда жүрөм деген акындын жүрөгүндө, көкүрөгүндө нерсе жазылып жатат да. Бирок бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш, жүрөгүндө эмне болсо ошону жазат. Кемчиликтерди айтпай жашыруу менен келечекке балта чапкан болобуз. Андыктан акын үчүн чындыкты айтуу маанилүү. Менимче ойлойм да, Кудайдан адам коркпош керек депчи. Сен корксоң деле, жашырсаң деле, Кудай деген Кудай 18 ааламды жараткан күч да. Ал баары көрөт да. Анан мен аны көрүп турган нерсени акырын бекитип жашырып койсом деле көрөт, айтпай койсом деле көрөт. Мен унчукпай ойлонсом деле угат да. Чынбы? Андан көрө Кудайга эмнени ойлосом ачык эле айтканды туура көрөм. Ооба, ырда бир аз догуруп жибермей ататым бар. Мен өзүм деле байкайм аны, бирок мен баягы ырда аябай бир булугуп калганда жазган үчүн ошондой болуп кетеби деп ойлойм да. Анан сынчылар айтышты, сиз деген сен сөздөн этият болуш керек, ойлордон этият болуш керек деген нерселерди айтышты. Рахмат баарына. Бирок мен кээде ошо өзүм айтып алып турам, кайра өзүм Кудайга кайрылып коймом бар да. Бул ойду деле Кудай өзүң сен бердиң да, сен бергенден кийин муну сен өзүң деле жумсалдап туура кабыл алышың керек деп. Ошондой келишимибиз бар десем болобу, ушундай Кудай экөөбүздүн. Акын ырлар аркылуу адамзатты кууш ойлонуунун чегинен чыгууга үндөп, адам болууга чакырып жаткандай туюлат. Алыстыкты жазышыр кандай оор, алыстыктан арзышсагандан оор, сан ичинде саргалдактай кылайган, сана сыркоо менен журтум аман бол, келем дебей сенден кетүүгө чалып, кайтаар жолдо кадамыбызды шалып, аманбыз дейт үнү менен апамдын, кең дүйнөнүн бир бурчунан кусалык. Ошол үндөн кайра талыпталык кыз, биз мезгилге карыз тузбуз, калыспыз, эртең кайра кулайбыз деп бооруңа, бүгүн сага алыстыктан алыспыз, кайтабыз деп кайралып да бөлөнүп, сенден кеттик, кеткен себеп жүйөлүү, сен аман бол, себеби жок кырсыктан, бул дүйнөнүн бүлк-бүлк соккон жүрөгү, бул дүйнөнүн бүлк-бүлк соккон жүрөгү.